Учурдан улуу жол башталат. Ал эми жолду канча инсандын буту баспайт, жолго канча инсандын изи түшпөйт. Кыргызда жол улуу дешет, жол өмүр. Адамзаттын тагдыр жолдору ар кандай. Бирок коом ичинде урматтуу, өрнөктүү деген сөздөрдү эл арасында оозга алынып калган белгилүү адамдарга гана таандыктай кабыл алабыз. Бүгүнкү баяныбызда атакты кууп аброй күтпөсө да, бийликке жетип элдин эсинде калбаса да, жашоодо өзүнүн чыйырын өзү түптөп, өрнөктүү баскан жолу өзүнө таандык урмат сыйын жонун артынып жашап келе жаткан бир инсан жөнүндө сөз болмокчу. Адеп мен бул үйгө келин болуп келген кезимде деги эле табияты улуу, жан дүйнөсү карапайым, алпейим таза адамдарга туш болом деп деле ойлогон эмесмин. Адатта көп учурда бүлөө болуп келген келиндердин кайын журту келин деген таризде мамиле кылышат. Мен бул бүлөгө келин эмес, өз кызындай болуп кирдим. Алгач турмуш кураарда жолдошумдун ата-энеси, бир туугандары тууралуу уксам да, мурда кийин аларды тааныбагандан кийин болгону жолдошумду тирек тутуп тагдыр жолуна аттангам. Андыктан кандай үй бүлөгө туш болом деген коркуу сезимдер учурунда болгон. Антсе да тымызын жакшы тилектерден үмүт үзбөдүм. Негедир менин ушул тилектеримди Кудай кабыл кылдыбы, айтор. Тагдырым тайк эмес экен. Мени апам, атамдар кабагы жарыла кубаныч менен сүйүнүп тосуп алышты. Эсимде, ал кезде Раматылга апам бар эле. Мен жаңы келин болуп келген кезде ак жолугун башыма салып, кубанычтан көзүнө жаш алып, пешенемен сүйүп, башыңан ак жолугуң түшпөсүн, ушул үйдөн агарып көгөрдөп жолугу салганы деле көз алдымда турат. Имандуу, саптуу, жакшы келин бар, алтыным. Ак жолдо келин бар, ага десең башыңан түшпөй алгаң менен тең кары. Алтыным десе. Өзүңдүн кайненең салып атат күчүң. Тагдыр жазымыш деген ушул экен. Апам жакында эле көзү өтүп кетти. Апамдын колуна келгениме 7 ай гана болсо да, ал кишинин насаатын, тарбиясын көрүп калдым. Апам жарыктык, өтө шайыр, шайдоот, маанай ачык жылдыздуу адам эле. Чебеликтеп ар нерсени жасап, үйдө да тышта да иш кылып, үйдө жүрсө үйдүн, тойдо жүрсө тойдун көркеле. Ырдаганды абдан жакшы көрүүчү. Пакандан ашайга туруп келчи, өндүрөтү анда чекилип, Атам тууралуу айта турган болсом, атам адам катары мен жакшы сапаттарын айткым келет. Өз ишине так, тыкан, чынчыл адам экенин балдарына да таасир эткенинен көрүнүп турат. Балким мен мактап жаткандай көрүнөттүрмүн, бирок келин катары ушул үй бүлөгө туш келип калганыма Кудайыма шүгүр кылам. Өз апамдын кызым келин болгондо түшүнөсүң деп айтканындай, башта мага жат турмуш куруу тууралуу эч ойлобой жүргөн болсом, эми бактыма туш кылган тагдырга топук кылып жашап келем. Мен Ылайлы суу деген жаңы талап колхозуна караштуу Чакан айылда төрөлүп турмун. Анан мектеп биздин айылда эле жок болчу. 4-класска чейин бир 2 комнат айылдагы кишилердин тамына начальный класс деп койчу, ошондо окуп Шоро деген айылга барып, ар кимдин үйүндө жүрүп 8-класска чейин окудум. Ооба. Атамдын балалык кези согуштан кийинки оор учурларга туш келгендиктен билимге умтулуп бир канча чакырым алыстыкта жайгашкан айылга ат менен барып келип окуганын көп айтып калат.
Ал кезде сабатсыздыкты жоюуга мугалимдер жетишсиз болуптур. Билим алуу үчүн ар кимдин үйүндө жүрүп окууну аяктайт. Андан соң ошол кездеги 3 жылдык техникумду окуп, алгачкы иш тажрыйбасын Нарын облусуна караштуу Ак Дала районундагы облустук Потребсоюзда башкы бухгалтер кесибинен баштаган. Ошол кезде армияга чакырылып, 2,5 жыл Украина СССРине барып келген. Андан соң Гортордо башкы бухгалтерлик кызматта иштеген. Иш тажрыйба топтоо менен бирге бир катар мекемелерде айыл чарба, тоют даярдоо, МЖС, сүт заводу, финансы мекемелеринде, Соцфонд, санэпидстанция мекемелеринде башкы бухгалтерлик кызматта жалпы 45 жылдан ашык кызмат өтөп келген. Осы бітте іштеп жүргенде қакен деп еркелетіп, азыр осентіп көніп қалдық. Ошол қыз менен танысып, алдағы техникумды бүтүп келген қыз екен. Танысып, үй бүлө құрып, жасап қалғанда балдарыбыз болды, ұлы қызыбыз Динара, андан кейін Синара, Тоқтосын, Қалица деген кыздарым болды. Атам тууралуу эл оозунан көптөгөн жылуу пикирлерди угуп келем. А кишинин жакшы сапаттарын байкап ичимен жолдошума салыштыра берем. Сиңдимдин, жолдошумдун чыгармачыл, эжелеримдин чыгармачыл инсандардан болушуна, деги эле эл керегине татыган адамдардан болушуна атамдын насааты, тактыгы, аракетчилдиги, боорукердиги, билимге үгүттөгөн бир жөнөкөй карапайым сапаттары себепкер болсо керек деп ойлойм. Нарын деп койчу, ошо мурун Кашан МЖС деп койчу, машина животновская станция деп койчу. Ошого мен 1979-жылы бардым, директор болуп. Ошонто Төкүш Жакып менен мен главный бухгалтер мурун эле мекеменин күзгүсү ушу эсеп кылсат да. Мына ошону ушул Төкүш деп койчубуз Тилебалдыны. Ушу Төкүш ошо жагын жакшы алып барды жумуштарды. Мен да өзүм экономистмин, анан биринчи барганда мындай байкап тияк бияктарын карасам, мындай кылтыңы жок, түз алып баргандан кийин андан кийин эле мен ишенип калып эле аны эч кандай текшерип кайра аны карап эметкен жокмун. Ишти жакшы алып баргандан кийин өзүңдө ишенчиликтүү жүрөсүң. Мурун Тияша машина чалба станциясы планда аткарчу эмес экен деле. План бериле турат, пландарды биз 100%, 120%ке чейин аткарып турдук. Жыл сайын ушу. Биз жыл сайын тиги министерстводон, айыл чарба министерствосунан мактоо баракчасы, жосо медаль деген жер жок. Москванын ВДХсына путевка жыл сайын берчү. Жыл сайын мен ушу кой десе болбой эле бара берчү, барып келген ишиңдин эмес үчүн деп, тыянак үчүн деп ВДХга жыл сайын барчу. Тилебалды да ошол катары притоп барып келди окшойт. Анан көп мактоо баракчасын алып турду. Өзүнүн төптүгү, өзүнүн жүрүм туруму аябай жакшы. Ар кандай кишилер болот да, бирок ушундай тактыгы, төптүгү мага жакчы да аябай. Элдерде коллективде аябай сыйлачу. Атанын уулу болуш урмат, элдин уулу болуш кымбат дегендей. Атам насаатын, апам тарбия берген балдары эл керегине жарап, ар кесиптин түйшүгүн тартып, сүйүктүү кесип ээлери болушту. Мен Динара менен көп жылдан бери чогуу иштейм. Динаранын иштегенине да аябай көп жыл болуп калды, бир 18-20 жыл болуп калды го. Ошондой. Анан жаш кезинде эле практикага биздин Токтогул мектепке келген. Анан ошондо эле тың болчу. Элге окшоп тетиги 20 жыл, 30 жылдарын эмине албай эле картым. Албат эле бир 10 жылда эле алды го дейм. Нарын шаарындагы жылдын мыкты мугалимин жеңүүчүсү, биринчи месттен алган. Анан Динаранын тарбиясы ушундай тың болгондугу, өзүнө ишеничтүү болгондугу, мындай тил карактыгы, мындай дүйнөнү таанышынын кеңдиги, мен ойлойм, бул ата энесинен экен деп ойлойм да. Себеби мен папасын дагы жакшы тааныйм, илгертен бери эле билем. Ал киши көп жылдан бери бухгалтер болуп иштеп жүргөн.
Анан эжемди да жакшы тааныйм. Какенжи аябай жакшы киши болчу. Ал киши как мен мамам сыяктуу элестетет элем да, себеби менин мамам өтүп кеткен. Анан ошон үчүн биз аябай мындай эне баладай болуп, мындай чогуу тамашалашып, жакшы нерселерди айтышып, ошончубуз. Мен бул жерге келгенден бери почти 10 жыл болду да. 10 жылдан бери ушу Жакыпова Чынара менен мен чогуу иштейм. Келгенде бул негизи биринчи медсестра болуп келген. Андан кийин биофакты бүтүп алып, андан мына бизге врач лаборант болуп иштеп келатат да. Ошо 10 жылдан беричи. Бул эми Чынара жөнүндө айткыдай болсом, Чынара негизи ушул жердеги иштеп аткан кыздардын мындай алдыңкылары деп мен мисалы үчүн эч кимден уялып, эч кимден коркпой эле айта алам да. Анткени мына Чынарадан тарбия алган кыздар мисалы үчүн бизде толтура. Чынара ушу бияка келип иштегенден бери биз Чынаранын мисалы үчүн жакшы гана жактарын билип келатабыз да. Бул эми жакшы жактары мисалы үчүн Чынаранын тарбиясы эң биринчи негизи ата энеден башталат да. Ата энеси дагы ушундай бир жакшы адамдардан болуш керек деп ойлойм да. Анткени кызына ушундай сылык, ушундай токтоо, ушундай жакшы мындай мамилени, тарбияны берген ата энеси деп ойлойм да. Бул чыгармачылыкка ата эне түрткү болот бала кезинен эле. Эмне үчүн дегенде мен мындай баамдаганыма караганда токтоосун китепти көп окуган бала болуш керек деп ойлойм мен. Мындай сөз тандоосу, анан чыгармачылыкка болгон ынтызарлыгы, өзүнчө бир нерсени ойлоп таба калышы, өзүнө мындай желек катары кармап алган бала деп эсептейм. Чыгармаларына мен ыраазымын, ата энесине ыраазымын. Атасын биз барып калганда китеп окуп отуруп калчу эле. Мен сенин ата энең менен туздаш, таандаш болуп аралашып калган үчүн сенин кандай чоңойгонуңду, кандай тарбия алганыңды мен жакшы билем. Калича Жакыпова, кышкы ак кардай, ушундай бир куштун канат күйлөгөнүндөй, күндүн жарыгындай, анан мындай көктөгү жылдыздай бир ырлары бар экен да, ушундай саптары. Сократ айткандай, бир адамды билиш үчүн бир пут тузду, бирге ичсең да аздык кылат дегендей. Анан чындыгында ошо ата энеси менен баарлашып, ошолор менен сүйлөшүп, анан ошолордун тарбиясын алгандыгын сездим да. Эми Каличанын ырлары, мүнөздөрү, мындай жүргөн туруму, адамга болгон мамилеси, аларды чыгармачылыкта болгон иштери көрүп туруп, ошо ата энесине, айрыкча атасына, энесине рахматымды айткым келет да. Театрда өтө төмөн оош кыйынчылыктар боло берет. Мага берилген түйшүктөр кыйынчылыктарды бирөөнө милдет кылбай көтөрүп кетем деп ойлойм. Анткени мага бул үй бүлө өз көмөгүн берерине эч күмөн санабайм. Арине бул үй бүлөнү атам жана апам бир кезде түптөп өз тарбиясын бергендей, биз дагы чака мамлекетибиз аталган үй бүлөнү түптөп учугун уларбыз. Эми урматчы деген адамга, элге, иштеген ишиңе кыянаттык кылбасаң, урматчы адамга өсө эле келчү нерсе экен. Белгилүү жазуучубуз Чыңгыз Айтматов адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деп айткандай, ар бир адам жашоо деңгээли кандай болбосун, өзүнө берилген тагдыр жолун таза басып өтүүсү абзел дегеним. Коомдун үлгүлүү болуусу ар бир адамга көз каранды. Андыктан мейли ал адам белгилүү же белгилүү болбосун, өмүрдү кор кылбай, улам кийинки муунга өрнөктүү из калтырып, татыктуу жашап өтүүсү керек. Мына замандаш, балким бул баяндан кимдир бирөө атактуу, коомго өтө бир белгилүү инсанды көрөм деп ойлогондур. Бирок генийди коом жаратат дешет эмеспи? Аны сыңара.
Ар бир инсандын басып өткөн жолу тарых. Ушул жогоруда жөнөкөй тагдырдын ээси. Сиздер күткөндөй, эл оозуна алынып кеткен инсан болбосо дагы карапайымдыгы, жөнөкөйлүгү менен бул коомдо өз ордун тапкан. Мен үчүн урматтуу улуу инсан, ал менин атам.